Идрис пайгамбар мыкты тегүүчү болгон. Закария пайгамбар мыкты уста болгон. Дауд пайгамбар болсо мыкты темирчи болгон. Ошол эле Муса пайгамбар элдин коюн кайтарган мыкты койчу болгон. Мен жогорудагы пайгамбарларды өзүнүн кесибин мыкты билүүчүлөрдүн катарында айттым. Мындан башка толтура пайгамбарлар бар. Өзүнүн кесибин мыкты билгендер. Мен пайгамбарларга өтпөй эле коеюн. Батыш өлкөлөрүн карап көрүңүз. Алар бүгүнкү күндө эң өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктайт. Эгерде тарыхына көз чаптыра турган болсоңуз, анда ушул таризде, ушул тартиптерде окуйсуз. Алар кандай? Биринчи, эң мыкты билимин алат, илимин алат, андан кийин ошол илим, билимдин негизинде иштеп, ошонун натыйжасында турмуш өткөрөт. Мына ушул адистердин жыйынтыгында мыкты завод, фабрикаларды курат. Ошол мыкты завод, фабрика куруунун натыйжасында гана мына ушул батыш өлкөлөрү бүгүнкү күндө мына ушундай мыкты өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктап атат. Ал эми биз болсо материалисттик илимге өтүп кеттик. География илимин мыкты билем деп, Чад, Сенегал, Уганда мамлекеттеринин керек болсо борборуна чейин жаттап алдык. Мындай карай турган болсок, буларды билүү жакшы, бирок мен өнүгүү жолун айтып аткандан кийин булар эч кандай бизге бир нан таап бербейт экен. Мындайча айтканда, искусство, спортту өнүктүрөм деп отуруп, чыныгы өнүгүүнү, чыныгы өсүүнү, чыныгы бир мамлекеттин даражасын көтөрө турган бир илимди, бир тармакты жок кылып алып атабыз. Мисал ала турган болсок, Сенегал мамлекетинин футбол боюнча командасы Американын футбол командасына караганда алда канча бийик даражада. Бирок өзүңүз билесиз, Сенегал мамлекети өзүнүн элине бир катыган нанды дагы таап бере албай атат. Эмне себептен? Анткенин өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Эгерде бир мамлекет өзүн өнүгүүдөн алыс кыла турган болсо, өзү өнүкпөймүн дей турган болсо, завод, фабрикалардын ордуна ресторан, кафелерди салат. Же болбосо бир нерсени ойлоп табуунун ордуна ошол эле кумарканаларды